Жалал Абад аэропортунда балбан Элдияр Сексенбаевди тосуп алуу аземи өттү. Ал ушул жылдын 24-декабрь күнү Казакстандын Борбору Нур-Султан шаарында өткөн алыш күрөшү боюнча дүйнө биринчилигинде 70 кг салмактар арасында күч сынашып, алтын медалды багындырган. Иш-чарага областык жана шаардык бийликтин өкүлдөрү, жергиликтүү кеңештин депутаттары менен бирге спортчунун жакындары катышты. Казак спорт мектебинде тарбияланып, бел болу алыш күрөшү боюнча дүйнөнүн биринчилиги болуп өтүп, 70 салмакта күрөшүп, дүйнө чемпиону болуп аталды. Азыр мына тосуп алуу аземинде турабыз. Ошондой эле бардык жетекчилерибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бардык жетекчилерибиз колдоп келип тосуп алышты. Мында келгендер балбанды жараткан ийгилиги менен куттукташты. Аны менен бирге Жалал Абад жергесин гана эмес, Кыргызстанды да дагы бир ирет дүйнөгө таанытканын айтып, жаштарды спортту сүйүүгө чакырышты. Аябай чоң деңгээлде өттү чемпионат мира алыш күрөшү боюнча. 4 күрөш өткүздүм. Анын полуфинал, анан финал өтө күчтүү өттү. Россиялык чемпион мира баланы күрөштүм. Полуфиналда, анан финалда ал деле чемпион мира иранец балан. Аябай күчтүү болду. Анан 5-5 болуу акырында 2 секундда калганда ошо таза утсам 2 секунддун ичиндечи. Самалыкка катышкан шаардын биринчи вице-мэрі Майрамбек Адылбеков жеңиш менен куттуктап, жергиликтүү бийлик спортту өнүктүрүүгө жана түрдүү мелдештерде ийгилик жараткан жеңүүчүлөргө стимул берүү максатында кала казынасынан атайын акча каражат бөлүнүп келерин айтты. Бизден мамлекеттин атын чыгарганга чоң ыраазычылык, сенин жеңишиң менен куттуктайбыз. Бул жеңиш тек болбосун, дайыма ийгиликтерди жарата бергиле. Ал эми Жалал Абад шаарын билесиздер, спортчуларга болгон колдоосу башка аймактарга караганда өзгөчө. Элдияр Сексенбаев Жалал Абад шаарында жайгашкан Исхак Разаков атындагы Олимпиадалык резерв мектебинде тарбияланып келет. Учурда аталган мектепте 600-гө жакын бала спорттун 6 түрү боюнча машыгышат. Спортчуну тосуп алуу салтанатында дүйнө чемпионуна жеке машыктыруучусу, шаардык кеңештин депутаты Нурбек Аканов тарабынан автоунаа белек кылынды.